Бүгүн кызматтан алынган мурда ички иштер министри Мелис Турганбаев азаттыкка буларды билдирди. Анын айтымында кызматтан кетүү боюнча өзү арыз жазган. Буга чейин кызматтан кетүү боюнча арыз берген президент бүгүн кол коюптур. Кызматтан кетүүмдө эч кандай саясат жок, жөн гана эс алууну чечтим. Министрлик кызмат мен үчүн түбөлүк берилген эмес, деди Мелис Турганбаев. Турганбаев 2010-жылдан бери эмгек өргүүгө чыкпастан эмгектенип келгенин кошумчалады. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Мелис Турганбаевди кызматтан алуу боюнча буйрукка кол койгон. Анын ордуна Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Кашкар Жунушалиевди ички иштер министринин милдетин аткаруучу кылып дайындап, анын талапкерлигин жогорку кеңешке сунуштуу тапшырмасын премьер-министрге берди. Мелис Турганбаев ички иштер министрлигинин жетекчиси болуп 2014-жылдын октябрь айынан бери эмгектенип келген. Бул тууралуу Эл Деми жазды. Бишкекте айылдан келген кызды мугалимдер мал деп шылдыңдашкан. Мугалимдердин айынан мектеп окуучусу жанын кыюуга аракет кылган. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунан кабарлашты. Акыйкатчы Кубат Отурбаевдин намына Бишкек шаарынын тургунунан арыз келип түшкөн. Ал өз арызында номери 64-мектеп гимназиясынын мугалимдери анын жээнин өзүн өлтүрүүгө аракет кылганга чейин жеткиришкен экен. Ошолорду мыйзам негизинде жазалоого жардам берүүсүн суранган. Көрсө 25-май күнү анын жээнин физика, тарых мугалими жана класс жетекчиси окуучулардын алдында шылдыңдаган. Алар аталган кызды айылдан келген эч нерсени билбейт деп айтышкан. Мугалимдери аны мал деп айтышып, чейрекке 2 коебуз деп коркутушкан. Мындай басымдылоого чыдабаган кыз унаанын алдына өзүн таштап жиберген. Бактыга жараша ал кыз аман калып, номер 3-ооруканага жаткырышты. Аталган мектепке байланышта комментарий берүүдөн баш тартышты. Бул тууралуу Де факто жазды. Жакындарын жоготкон адамдар меймандардын кардын тойгузу менен башын оорутпаш керек дейт депутат Аида Салянова. Анын каада салты, үрп-адаттарды, той аштарды жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоорунда өлүк коюу жана аза күтүү боюнча да статья каралган. Ал мыйзам долбоорунда жаназа окууда катышуучу адамдардын санына чек жок. Бирок бодо малды, жылкы же жанык союуга тыюу салынат. Маркумдун үчүлүгүн, жетилигин, 40-тыгын, жылдыгын белгилөөдө да ири мүйүздүү малдарды жылкы союуга тыюу салынып, 100дөн ашпаган адам чакырылуусу дейиш. Сөөгүт коюуда жана аза күтүүдө жай казгандардын, сөөгүт жуугандардын кызмат акысынан сырткары акча берүүгө жана башка буюмдарды алууга да тыюу салынат. Маркумду узаткан үй бүлө жакын адамын жоготкон болот. Ал конокторду кантип багууну ойлонбостон аза күтүшү керек. Мыйзам долбоорунда келген адамдардын санына чек коюлбайт. Келе берсин, көңүл айтышсын. Бирок биз жазып жатабыз, конокторго мал, жылкы союлбасын дейт Салянова. Бул тууралуу пресс кечеде жарык көрдү. Де факто гести Молдалиев модадан калганбы деген макала жарыялаптыр. Аталган макалада Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Оразбек Молдалиев жөнүндө сөз болот. Анын улуттуу иштери жасап, коомчулуктун колдоосуна ээ боло турган бир нерсе кылбаганы, качан көрсөң алтын балыктын образында кресло жыртып олтургандыгы айтылат. Айтур Молдалиев модадан калган сыяктуу. Анан дагы баарынан адамдык сапаты бийик тутпай, пендичиликке жеңдирип жиберебиз иттики десе. Дегенде Оразбек Аксакал жөн олтурбай жеке кызыкчылыгы менен одоно жасап жиберген иштери боюнча жептин учуу чыкты. Ал боюнча кийинки сандарыбызда сөз кылабыз деп жазат аталган гезит. Маалымат факты кежеде жарык көрдү. Жогорудагы маалыматтар Ош Прим телерадио компаниясынын көз карашын жана кызыкчылыгын билдирбейт. Бүгүн кызматтан алынган мурда ички иштер министри Мелис Турганбаев азаттыкка буларды билдирди. Анын айтымында кызматтан кетүү боюнча өзү арыз жазган. Буга чейин кызматтан кетүү боюнча арыз берген президент бүгүн кол коюптур. Кызматтан кетүүмдө эч кандай саясат жок, жөн гана эс алууну чечтим. Министрлик кызмат мен үчүн түбөлүк берилген эмес, деди Мелис Турганбаев. Турганбаев 2010-жылдан бери эмгек өргүүгө чыкпастан эмгектенип келгенин кошумчалады. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Мелис Турганбаевди кызматтан алуу боюнча буйрукка кол койгон. Анын ордуна Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Кашкар Жунушалиевди ички иштер министринин милдетин аткаруучу кылып дайындап, анын талапкерлигин жогорку кеңешке сунуштуу тапшырмасын премьер-министрге берди. Мелис Турганбаев ички иштер министрлигинин жетекчиси болуп 2014-жылдын октябрь айынан бери эмгектенип келген. Бул тууралуу Эл Деми жазды. Бишкекте айылдан келген кызды мугалимдер мал деп шылдыңдашкан. Мугалимдердин айынан мектеп окуучусу жанын кыюуга аракет кылган. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунан кабарлашты. Акыйкатчы Кубат Отурбаевдин намына Бишкек шаарынын тургунунан арыз келип түшкөн. Ал өз арызында номери 64-мектеп гимназиясынын багууну ойлонбостон аза күтүшү керек. Мыйзам долбоорунда келген адамдардын санына чек коюлбайт. Келе берсин, көңүл айтышсын. Бирок биз жазып жатабыз, конокторго мал, жылкы союлбасын дейт Салянова. Бул тууралуу пресс кечеде жарык көрдү. Де факто гести Молдалиев модадан калганбы деген макала жарыялаптыр. Аталган макалада Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Оразбек Молдалиев жөнүндө сөз болот. Анын улуттуу иштери жасап, коомчулуктун колдоосуна ээ боло турган бир нерсе кылбаганы, качан көрсөң алтын балыктын образында кресло жыртып олтурган. Алимдери анын жээнин өзүн өлтүрүүгө аракет кылганга чейин жеткиришкен экен. Ошолорду мыйзам негизинде жазалоого жардам берүүсүн суранган. Көрсө 25-май күнү анын жээнин физика, тарых мугалими жана класс жетекчиси окуучулардын алдына шылдыңдаган. Алар аталган кызды айылдан келген эч нерсени билбейт деп айтышкан. Мугалимдери аны
ал деп айтышып, чейрекке 2 коебуз деп коркутушкан. Мындай басымдуулукка чыдабаган кыз унаанын алдына өзүн таштап жиберген. Бактыга жараша ал кыз аман калып, номер 3-ооруканага жаткырышты. Аталган мектепке байланышта комментарий берүүдөн баш тартышты. Бул тууралуу Де-факто жазды. Жакындарын жоготкон адамдар меймандардын кардын тойгузу менен башын оорутпаш керек дейт депутат Аида Салянова. Анын каада салты, үрп-адаттарды, тояштарды жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоорунда өлүк коюу жана аза күтүү боюнча да статья каралган. Ал мыйзам долбоорунда жаназа окууда катышуучу адамдардын санына чек жок, бирок бодо малды, жылкы же жанык союуга тыюу салынат. Маркумдун үчүлүгүн, жетилигин, 40-тыгын, жылдыгын белгилөөдө да ири мүйздүү малдарды жылкы союуга тыюу салынып, 100дөн ашпаган адам чакырылуусу дейиш. Сөөгүт коюуда жана аза күтүүдө жай казгандардын, сөөгүт жуугандардын кызмат акысынан сырткары акча берүүгө жана башка буюмдарды алууга да тыюу салынат. Маркумду узаткан үй бүлө жакын адамын жоготкон болот. Ал конокторду кантип